Гүлнара Усубалиева Баткен районундагы Өзбекстан менен чектешип турган Чоңкара айылынын тургуну. Анын айтымында мамлекет тарабынан чек арага чектеш айылдарга өзгөчө көңүл бурулуп, жергиликтүүлөрдүн жашоо шартын жакшыртуу боюнча болгон аракеттер жумшалууда дейт. Март айынан баштап пенсияна кошулган кенемти турмуш тиричилигиндеги кем каржысына жарап, дары-дармек алууга да мүмкүн болуп калды. Пенсионерлерге 2000 компенсация тийди. Баарыбыз алабыз, Кудайга шүгүр. Бизге статус берилгениге чек ара боюнча да, ошон үчүн азыр бардык эле жакшы алып атат. 2200 менен чыккан мүлүштүн немеси менен. Ошондон көбөйүп отуруп 3600 700га жакын болду. Азыр 2000 компенсация алып 5700 пенсия алам. Пенсияны энди балдарга, өзүбүзгө, дары-дармекке, өзүбүз дагы ден соолугубузду жоготуп алдык да, энди 60га чыккандан кийин жакшы болобу. Ошолорго жумшайбыз, балдарга беребиз. Чек арага чектеш айылдарда жашаган пенсионерлердин айтымында айыл тургундарына кошумча төлөнүп жаткан кенемте аз да болсо пенсионерлерге жөлөк болду. 700 сом, 900 сом пасыячу. Анан элдер эң жаңы тапшыргандар 2,5 пенсия ачу. Көп алганы 6000 пенсия ачу. Ана бүгүнкү күндө 12000ге жетип барды пенсиялар. 2,5 алгандар азыр 5000ден ашып кетти. Себеби бул эл үчүн өтө эле пайдада. Жалпысынан облус боюнча 13800 пенсионерге март айынан бери 2000 сомдон кенемти төлөнүп берилүүдө. Алар чек арага чектеш 62 айылдын туруктуу жашоочулары. Социалдык фонд жергиликтүү бийликтен квартал сайын маалымат алып, анын негизинде кенемти акчасын чегерип берет. Компенсацияны алуу шарттары бул туруктуу жашаган пенсионерлерге гана. Ушул 62 айылда туруктуу жашаган пенсионер. Сиз айткандай учету айылда болуп, өзү башка жакта турса, ал пенсионерлерге төлөнбөйт. Убактылуу турса да төлөнбөйт. Ошол жерде туруктуу жашаса, ошолорго гана төлөнөт. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анын алкагында министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 62 преференциялык чек арага чектеш калктуу конуштардын тизмеси бекитилген. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нишанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.